Тамада Эрнест Бөрүбаев жардам сураган аялдарга чалып, төшөккө макул болсоң жардам берем деген эркектер болуп жатат. Коронавирус эпидемиясынан улам жумушсуз калган, жашоо шарты начар адамдарга 2 айдан бери жардам көрсөтүп келе жаткан Тамада жакында гана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин коомдук кеңешчиси болуп дайындалган Эрнест Бөрүбаев кече жагымсыз окуяга туш болгонун билдирди. Бирөөлөр соопчулук кылып жүрүшөт, бирөөлөр мекеним деп жүрүшөт, а кээ бирөөлөр акмактык кылып жүрүшөт. Эмне деген эле заман болуп жатат өзү деп бир аял менен сүйлөшүүсү тиркелген видеону Instagram баракчасына киргизген. Видеодо Эрнест мырзанын баракчасына жалгыз бой аял баласынын дарысына деп жардам сурап кайрылганын айткан. Баламдын талмасы бар. Кеч киргенде оозу, мурдунан кан чыгып, ооруп баштайт. Өзүм жалгыз бой эне болгондуктан иштеген ишим жок. Балама дарыга акча таппай, жардам сураган болчумун. Сиздин баракчаңызга жардам сурап кайрылгандан кийин бир эмес 5 эркек киши чалып, төшөк жаатында кандайсың? Эгер макул десең, балаңа дарысын төлөп берейин деп сунушташты, дейт жалгыз бой аял. Супер Чокит KG порталы Эрнест мырзага байланышып, окуя тууралуу кыскача маалымат алды. Тилекке каршы, буга окшогон окуялар менин тажрыйбамда көп катталып жатат. Жалгыз бой келиндин окуясы жазгандан кийин бир нече жардам сурап кайрылган аялдарга ошондой жаатта төшөккө макул болсоң, жардам берем деп кайрылгандар көп экен. Аны мен башкаларга сабак болсун деген ойдо чыгардым. Жардам берет элем деп мага кайрылгандардын 80% аялдар, 20% гана эркектер болуп жатат. Бул аябай өкүнүчтүү, дейт Эрнест мырза. Маалымат булагы Супер Чокит KG. Баястан менен Зульфиянын гив оюнуна катышыңыз. Баш байге BMW X5. Рэп ырчысы Баястан жана анын жубайы хореограф Зульфия Лансарова гив оюнун өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Зульфия Лансарова маалымдады. Достор, бизде сонун жаңылык. Биз демөөрчүлөр менен бирге жөн гана жазылууга, жактырууга жана комментарийге сонун белектерди берүүнү улантып жатабыз. Турмуш тирикчилик техникалары, акчалай сыйлыктар, смартфондор, сертификаттар, бьюти бокстор жана башкалар белекке берилет. Ал эми эң башкы байге BMW X5 же болбосо 300 000 сом деп билдирди Зульфия айым. Гив оюну 14 күнгө созулат. Оюнга катышуунун шарттары тууралуу кеңири маалыматты Зульфия Лансарованын Instagramдагы баракчасынан тапсаңыз болот. Маалымат булагы Заман Чокит KG. Нияз Абдыразаков, ырчы. Карантинде жалпы адам деле бардык ишти кылам деп калды окшойт. Ырчы обончу Нияз Абдыразаков карантин маалында китеп окуу, жаңы ырларды жаратуу менен алек экенин айтат. Тарбиялык мааниси терең ырларды жаратып жатам, дейт ал. Коронавирус Нияз Абдыразаков мырзаны да жашоону сүйүүгө үйрөтүптүр. Нияз, саламатсызбы? Карантинде зерикпеш үчүн эмне менен алек болуп жатасыз? Биз дагы эл катары зериксек да айла жок мамлекеттин талабына баш ийип, ооруну жайылып кетпешине салымыбызды кошуп үйдө отурабыз. Бош отургандан тажаганда кино көрүп убакыт өткөрүп жатам. Бул оору карантин сизди эмнеге үйрөттү? Азыр дүйнө эли үйүнө камалып эч жака чыга албай жатканы бак. Көпчүлүк ушул карантинде жашоонун кадырын билдим деп жатышат. Туура, мен дагы кененчиликтин, токчулуктун, дени сак жашоонун кадырын билип жатам. Карантинде кино эле көрүп бекер жаткан жокмун. Китеп окуп, жаңы чыгармаларды жаратып, өзүмдү өнүктүрүүнүн үстүндө да иштеп жатам. Бүгүн Ороз айынын 1-күнү эмеспи? Орозо кармадыңызбы? Көп жылдан бери орозо кармап келе жатам. Жараткан быйылкы орозо айын да көрүүнү буйруптур. Бул айды кубанып тосуп алдым. Жакшы тилектер менен оозумду бекиттим. Орозо кармаганда өзүмдү жакшы сезем. Мусулман баласынын парзы эмеспи? Ден соолук болсо сөзсүз кармашыбыз керек деген ойдомун. Орозо кармоо көп нерсени тарбиялайт. Күнү бою ачка жүрүп, жакыр үйүндө ачка отурган адамдардын кадырын билесиң. Бир эле тамактан эмес, тилден, көздөн, жаман ойлордон, ушактан тыйылышыбыз зарыл. Орозо жакшылыктын башталышы деп үмүт кылып жатам. Дүйнө элин кайгыга салган оорудан ушул берекелүү айда кутулуп кетебиз деген тилегим бар. Сиз дагы жардамга муктаж үй-бүлөлөргө көмөк көрсөтүп жүрөсүз. Ооба, кайрымдуулук фонддору менен иштешип жатам. Алар азык-түлүктөрдү жана кыйналып жаткан үй-бүлөлөрдүн тизмесин берип, жеткирип келгиле дешет. Биз жеткирип берип жатабыз. Ошондой эле бизге ишенген чет өлкөдөгү байкелер, тааныштар акча жиберип жатышат. Ошолорду өз даректерине жеткирип жатабыз. Азык-түлүк жеткирип жүрүп аябай кыйналган үй-бүлөлөргө туш болдук. Жашоо шарты жакшы үйдө жашаган, бирок жардам алып калсак деген үй-бүлөлөр да көрдүм.
аларды деле түшүнсө болот, анткени күнүмдүк акчасын таап жашагандар да ачка калышпадыбы? Азыр карыз сурасаң да эч ким бербейт. Айла жок азык-түлүк сураган мажбур болуп жатышат. Менин жүрөгүмдү ооруткан бир окуяга туш болдум. Бир 70 жаштагы апага жолуктум. Көп баласы болсо да баары тең карабай таштап кетишиптир. Азыр бирөөнүн үйүндө жашайт экен. Ээси үйүмдү карап бер деп бекер жашатат экен. Ал апа тиричилигин кылып, өз колу менен буюмдарды тигип сатып жана жан бакчу экен. Ал мага батасын берип, өз колу менен тиккен буюмун белек кылды. Ушундай сонун апаларды кантип кароосуз таштап коюшат деп апамга боорум ооруду. Эми маеги чыгармачылыгыңыз бурсак. Бош убакыт көп болуп чыгармачылыкка да көбүрөөк көңүл буруп жатсаңыз керек. Көрөрмандарыңыз сиздин кандай чыгармаларды күтүшсө болот? Карантинде жалкоо адам деле бардык иш колунан келет деп калды окшойт. Азыр жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп жаткан учурум. Тарбиялык мааниси терең чыгармаларды жазып жатам. Шаңдуу ырларды да чыгарып жатам. Анткени тарбиялык маанидеги ырлар кайгылуу болгондуктан азыркы учурда элдин маанайын биротоло түшүрбөш керек. Башка чыгармачыл досторум да ырларды жазып берип жатам. Алар да мен сыяктуу бош учурунда жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп, карантин бүткөнгө чейин даярдап жатышат. Буюрса жаңы ырлар четинен жаңыра баштайт. Көрөрмандарым мындан ары кубантыш үчүн жакшы иштешим керек. Жеке жашооңуз тууралуу сурабасам болбос. Көңүлүңүзгө жакын кызды таппай жүргөнүңүздү айттыңыз эле. Таптыңызбы? Агам Ильяс үй салып, өзүнчө бөлүнүп кеткен. Биз апам экөөбүз көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайбыз. Апамдын колун узартып, көңүлүмө жаккан кызга үйлөнөйүн деген ниетим бар. Бирок жүрөгүмдү ээлеп алган кыз жок. Эмнеге жолуктура албай жатканымды билбейм. Жакшы кыздар көп. Болгону өзүм үйлөнүүгө бир аз шашпай жатат окшойм. Маегиңизге рахмат. Ой тилегиңиз орундалсын. Маалымат булагы Суперчекит KG.